Assalamu alейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу Facebook, урматтуу социалдык тармактын колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу өзгөндүктөр. Мен бул видео кайрылуум менен азыркы данный время учурда болуп жаткан өзгөн администрациясындагы биздин бийлик өкүлдөрү балып туруп жабык эшик артында эл менен сүйлөшүп атканы боюнча бир-эки өзүмдүн ой пикирими айтып коюуну туура көрдүм. Бул маселе Кемпирабад тууралуу чогулушту. Элдерди бизге маалымат бизге жеткен маалымат боюнча элдер жарандарды телефондорун алып коюп киргизип аттыр. Ошол жерде эл менен жолугуп атышыптыр, кандайдыр бир талаптарды коюп. Мен өзгөнүн кулуну катары бул нерсени туура эмес деп билем. Шайлоо учурунда телефондор менен келип туруп, эми бул жер маселеси жашыра турган эч нерсе жок деген ниеттемин. Бул жерде эми кошуналар, башка бирөөлөр же кандайдыр бир видео, кээ бир адамдардын жүзүн ача турган видеолор сыртка чыгып кетиши мүмкүн деген кооптонуу менен ошондой болуп атса керек. Мейли, бунусун эле мейли. Урматтуу өзгөн элинин тургундары, ошол жолугушууга барган менин кичи мекеним болгон Куршабай деги эле өзгөн району да. Маселени кабыргасынан коебуздар деген ишенимдебиз биз. Маселени кабыргасынан коебуздар деген ишенимдебиз. Кемпирабад боюнча бийлик жактан эч кандай мен маалыматты көргөн жокмун. Бир гана эле ушул өзгөн элинин тургундары, активисттер, блогерлер ошол жердеги кылып Кемпирабад өтүп кетти деген гана маалыматтар болуп атат. Ал эми бийлик жактан бунун тоготер жерин жана протоколдор мисалы элге мисалы мен көргөн жокмун. Эгерде ким көргөн болсо ушуга видеого калтырып койсоңуздар болот. Мен өзгөндүн кулуну катары, кичи мекеним өзгөн болгон катары, урматтуу өзгөн эли, өзгөндүк туугандары, ким ошол жерде бүгүнкү өзгөн администрациясында жолугуп аткан болсо, маселени кабыргасынан коюп, ошол биздин Кемпирабадты мурда кандай болсо, азыр дагы ошондой абалга сиздердин салымыңыздар менен сиздерди ошол ичкериге кирип туруп талаптарыңыздар гана жардам берет. Ал жерге өзгөн элинин тургундарынын баары барган эмес. Канча дагы пайызы менимче дүжүрлөр барбады деген ниеттемин. Эгерде дүжүрлөр балса алдын ала эле кече мурдагы күнү сүйлөшүп алышып туруп, ошолор дүжүрлөр элдин атынан сүйлөп коюшу мүмкүн. Ошого кабыргасынан коюп, эгерде бул маселени төбө асты менен же кандайдыр бир бийлик өзүнүн күчүнө ишенип туруп кандай бир нерсеге кылган болсо, дүйнө кезген өзгөндүктөр, сырт жакта жүргөн өзгөндүктөр, биз өзүбүздүн талапты, биз өзүбүздүн жерибизди мындай бийлик өкүлдөрүнө айтууга укуктуубуз. Кемпирабад өзгөндө жайгашкан, аны өзгөнүн эли гана, өзгөнүн көп пайыз эли гана, көп пайыз элдин гана айтканы болот. Эгерде өзгөн эли эмнени каалап атса, ошону азыркы бийлик өкүлдөрү аткарып берген милдеттүү. Биз ошол үчүн жакында кече 2 жыл мурун өзгөндүктөр шайлаганбыз. Жана кызматты кылганбыз, өткөрүп койгонбуз бийликке. Эми албетте бул өлкөбүздүн өнүккөнү үчүн. Ошого мен как өзгөндүн тургуну катары Илимбек Исраилов өзүмдүн кесибим эмес, өзүмдүн жарандык позициямды айтып, бул нерсени азыр ал жака телефонну колдонгону, телефондорун алып коюп жыйынга киргизет деген маалыматтар келди. Эми ал менимче жалган болсо керек. Эгер чын болгон болсо, ал жака өзгөн элин киргизип алып туруп 20 дүжүрлөр менен биз мындай чогулуштарды билебиз. 20 дүжүр менен өзгөнүн элинин атынан сүйлөбөгүлө. Бүгүн бийлик өкүлдөрү менен жолугушаптыр. Эгерде сиздердин бийлик менен кандайдыр бир келишимиңиздер канаттандырбаса, өзгөн эли чогулалы.
канааттандырарлык кылып туруп, анан ошол жерде бүгүн бийлик өкүлдөрү администрацияга элдерди чогулушуп атса, кийинки чогулушуда эгерде бүгүнкү жолугушу канааттандырарлык болбосо, өзгөнүн элинин купулуна толбосо, кийинки жолугушуу менен бүткүл сыртта жүргөн өзгөнүн элин, өзгөндө туулуп куршаптыктарды, Бишкекте жүргөндөрдү, кайсы башка жүргөндөрдү өзгөнүн стадионуна чогулайлы дагы бийлик өкүлдөрүнө ошол жерде мындай бир ачык талкуу кылайлы. Бул маселенин кабыргасынан коюп, кандай болду? Кемпирабад чындап эле өтүп кеттиби? Ошону расмий түрдө ачык, прозрачно. Эгерде жашыра турган эч нерсе жок болгон болсо, прозрачно элдерге маалымат бергени милдеттүү азыркы бийлик. Рахмат, саламатта калыңыздар. Өлкөбүз тынч болсун. Ой пикирлериңиздерди айтыңыздар. Эгерде кандайдыр бир видеолор ошол жерде өзгөн администрациясы өзүнүн бийлигине таянып кандайдыр бир элдерге, өзгөн элине каршы кандайдыр бир иш аракеттерди жүргүзгөн фиксациялар болгон болсо, мыйзам бузган бизге жөнөтсөңүздөр, биз коомчулукка чыгарып бергени салымыбызды кошкону баарыбыз ар дайым. Сак саламатта болуңуздар. Урматтуу өзгөн эли бир жакшы бир жыйынтыкка келип, бийлик өкүлдөрү менен кандайдыр бир чечимге, биргеликте бир чечимге келесиздер деген ниеттебиз. Саламатта калыңыздар. Мынакей спортсмендерди кече кафеде аш берип отурган балдар. Жигиттер, кайсы райондан келдиңер? Кайсы айыл өкмөт? Сатылбагыла, намыстуураак болгула жигиттер. Салам замандаштар, куршаптыктар, өзгөндүк туугандар, амансыздарбы? Мен азыр өзгөн райондук акиматтын астында турам. Жолдор таптаза. Мынаки азыр сиздерге көрсөтөм. Ар бир 4 метрге тизилген. Мынаки тизилген, даярдыктар күчтүү. Жигиттер, саламатсыздарбы? Кайсы айылдан келдиңиздер? Бизби? Бизакиден. Кайсы тарапка? Эл тарап мененби? Кемпирабад берилбесинби? Кандайчы? Кемпирабад берилбесин деп келдиңиздерби же кандай? Тааныш билиш? Жок. Анан? Мен эле угуу эле келип, шөйдесинде чогулушту. Спортсмендер чакырттыр, значит. Я. Спортсмендер чакырттыр, балдар чогултуптур. Бактагылар да? Азыр бир топ жигиттерди алып кирип кетти. Ушул акиматта иштеген жигиттер, балдар уктап жатпай ойгонгула. Ушул видеону таратып коюңуздар болушунча. Жөнөкөй адамдарды мен көрбөй атам, жөнөкөй эл көрбөй атам. Мен жөнөкөй эл келгенин. Мынаки азыр акиматтын мына ар бир телефонун таштап, бирден паспорт менен жазылып, регистрация болуп киресиңер деп спортсмендерди ээрчитип, 20 чакты эркек баланы ээрчитип кирип кетишти. Азырда могу жерде тартып атсам, мени тартпа, өчүрөсүң, прямой эфириңде деп аябай талашып тартыштык. Биринчи видеомда, мындан мурдагы. Жөнөкөй элдер жок. Айыл өкмөттөр өздөрүнүн нивалары менен, ниваларына 2-ден 3-төн айылдан дежурный аялдарды салып келишиптир. Салып келип атышат могу жакта. Даярдык ошондой. Булар ошо дежурларын өздөрүнүн чакырып даярдашыптыр. Анан эртең КТР, ЛТР биз Куршап эли менен жолуктук, мына макул дешти десе ишенбеңиздер. Жердештер, өзгөндүктөр.
Ушинтип даярдыкта өтүп атышат буларчы. Дагы байкап турабыз азыр. Муноке учурашып аткан жигит 20 спортсменди аксакал, ак чачы киши менен учурашып аткан жигит 20 баланы ээрчитип кирип кетти, эркек балдарды. Кече кафелерде аш берип аткан ошо балдарга чай берип атышкан. Кечинде түнү. Булар местный балдар эмес. Регион тубы келиптир, Өткүрбек тигинде турат. Кеч болсо дагы азыр келе бериңиздер. Элдер мына сыртта биз талап кылышыбыз керек. Сыртта болсо дагы талап кылабыз. Ичкериге киргизбей месте калбады десе, сырттан талап кылышыбыз керек ушул жерден. Гилтейген зоң койгон балдар тиктеп атышат. Ой акта. Саламатсызбы? Сиз кайсыл айыл өкмөттөн келдиңиз? Жөн эле? Неге жөн эле? Неге жөн эле? Не болот эдесиз берди? Кемпировод кетип атпайбы? Тиги балдар неме кылыптыр. Басыңыз, зак кемпировод. Турайлыбы? Күлөсүз да. Ушундай кайдыгерлер жөн эле келдим дейт. Бул жака жөн келген жок. Мен жөн келген жокмун мисалы. Жерибиз кетпесин деп келдим. Болушунча максималдуу бөлүшөбүз. Айылдагы тоодун башындагы мал карап жаткандарга чейин жетсин. Бүт мына ар бир айыл өкмөттө тапшырмалар берилиптир да. Айыл өкмөттөр мында мурдагы мынаке Өткүрбектин учурашып атканы. Өткүрбек учурашып атат. Бүт баары тапшырма менен келгендер. Ушундай солдаттар, милициялар. Солдаттар да чыккан. Кемпировод үчүн тизилип турса жарашмага бир президент келеткен деп тизилип турушат күнгө күйүп. Жер үчүн, кемпировод үчүн ушинтип тизилсе, сон болмок. Аттиң. Алдангандар. Мондой мачолор жүрөт, мачолор. Ушундай мачолордон эрсип келишиптир. ИИМдин начальниги Жеңиш акадагы аксакалдардан эшип келиптир. Медалдарын таккан. Мына аксакалдарды, баягы дежурный аксакалдарды бүт мына жака чогултуп атышат. Максималдуу бөлүшкүлө достор. Бүт элге жетсин бул кылыктары. Эмнеге ачык кылып койбойт? Неге жөнөкөй адамдар менен жолукпайт? Стадиондо жолукса болбойбу? Неге мачолорун чакырып келишти булар? Эмне кылып берет мачолору? Жөнөкөй жергиликтүү эл талабын коюп,
чакырганга эми бул дежурларын бүт эме кылыптыр. Анаке. Азыр мындай кылышыбыз керек. Мен Мырзаевден болом. Азыр мына жерде бир уюмга келели дагы бир эле талап. Контролду кайтарып бергиле. Болду, башка эле. Азыр мына ичкерide биринчи потокто кирип кеткендер кимдер бар тааныштар? Азыр ол жерде кандай сөздөр болуп атат? Может, ол жерде алдын ала киргизип койгондор. Болду. Өздерінің адамдарын қаяқтан білеміз. Қазір мынау жерде Өзгөн районында жашаған Қызыл Октябрь, Қарулайлы өкіметті, мынау ана Қызыл Шорбашат, ушул жерде мына Жаңарықтың правдасы, ошол жердің елдері полный билет. Өзі менен көріп жүрет, мал қайтарып жүрет бізге окшоп. Ошолордон алыш керек сөзді. Азыр о Оштан алып келип, Бишкектен алып келип туруп, бул жерден сурасаңыз, мына биздин арабызда ham жүрөт. Неге келгенин билбейт максатыны. Ошого азына жерде элдер чогулайлы дагы бир талап менен кирейли. Ада бүт өзү эң чын-чынына келгенде эл батпай калдыбы? Мына жерге чыгып туруп айтыш керек эле. Ушул жерде сүйлөш керек. Неге анын ичине кирип атат? Биздин аны жейбизби? Бул жерде эч кандай коркунуч жок, бул жерде бардыгы. Бизден коркпойт эле. Бир эле талап жер эле. Башка эч нерсени сураган ишим жок бул жерде. Ушул жерге келсин, мына жерде чыгып сүйлөсүн болбосо. Азыр о ичкеридегилерди бизге караңгы. Биз азыр экинчи потокко кирсек, биздин сөзүбүз биздики айтылабы, жетеби, жетпейби? Биринчиликпен кетип калдыбы? Биринчимен. Ошого бул жерде азыр биз өзү кыргыздар өтө момун калып келебиз да. Азыр мына жерде не десе ынап турабыз. Мына биздин күч органдар мына жердин көчөсүн азыр ачты. Бул жерде неге, неден коркуп атышат? Киргизбейби бардыгын? Ана жерде место таппай канча сүрөт көчөдө азыр. Айланып, бул жагы о, Бишкек станканы ham жаап коюп тур. Бул жагы ona Шералга чейин пробка азыр. Элдер кириш керек го бул жерге. Келбейби элдин нукканы келгенде. Ачыкка чыксын ал жерге. Колонка менен Hiç kim bu жерде жулунуп алынган hiç kim жок. Просто бизге бир эле талап компротты кайра кайтарып бергиле. Ошол эле. Азыр бул жерде 900 горизонтал дегени менен бул жерде эсти ошого макулдук берилген болсо 9800 гектар жер, 6000 гектарга жакын жер. Анын чекесиндеги жерге нейтральный зона эсептелинет. Еще 250 метр жер сурап атат экен деп атат. Ол кошукта 400 метр болот. Биздин адырбактар кетет. Биздин айылдар кетет. Бул нерсени биле турган адамдар чыгып неге сүйлөбөйт? Эсли ушул жерде мамлекет туру иш кылып аткан болсо, бирөөсү чыгып туруп, эл журт, силер адаштасыңар. Мына карта, мына мындай болгон деп туруп айтат эле. Азыр бардыгы президенттен коркуп, өлкө башчыдан коркот, Ташиевден коркот, сүйлөй албай турат. Мына мен дагы айылдын кеңешинин депутатымын. Мага бир нерсе мен депутаттын мандатын алып чыгып туруп алдына жиртип беремин. Мага кереги жок анын. Мага жер керек. Жерин жок болсо не кереги бар? Эртең биз келечекке неде жооп беребиз? Ата ошол малда, чоң ата сиз жүргөн экенсиз. Ошол малда сиз не аракет кылгансыз дейт. Biz neden cevap veririz? Yok biz geçten beri sorandık, eşit ötkörlüdü, emniyet eşit ötkörlüdü. Hem bilgiledim ayt. Yok eşit ötkörlüdü olsun, el kalkıp gitti. Bu kişi meni geliyor. Hazır kalk ketse, hayra dağı bulup. Biz ikinci patokta giresi var. Böyle troll bağında bulunurlar. Temperament, su saptağı. İçine girip sözleri koysana ben çıkarım olmak. Bizim Kırgız'ın yeri. Oşol yer, Kırgız'ın yeri. Kırgız'la kızmaz gerek. Bizde kalış gerek. Hazır. Girmeyit de cüsen söz anlayasınız. 7 yol aytıldı. Talap bizdince başka bürolar ötmüş gerek. Özümüzde hizmet kılış gerek. Gelecekte bizdin okum tukumlar işler işletiş gerek. Evet bundan var. Çeçillek ne sağ? Cevaptan bile. Surağımız boşul dedi. Vermeyin. Demetkenden gelen Sel dejurluya Anda ben sıcağına oturun sıcağına. Çıkta oturun sürümüz ama. Kim girgisi gelse sürgüle girgile. Basın ama girin. Hatta bir de otur olur. Ama sürüyor.